жана 386-дан алар түшпөй өздөрү бир тыйынга түшпөй. Шундайбы? Ошондой мамлекет переговорный процесстерин мен баардыгын 386-ны мен жүргүзгөн эмес. Аны министрлик электрический станция. Мен аны просьба кылдым. Тиги Кытай Республикасынын заң председателі отурду, ошол жерде биз мындай жакшы маана түзүлүп калды да. Ошол жерде айтсам, жардам берет менин досум деп, азыр эстеп атам, жооп таптап туруп, анан ошонун алдында алда көрүнүп калайын деп окшойт. Ушундай жардам берди. Аны азыр абинет этиш, алар болсо, силер 20 миллионго жардам берди. Мен айттым, никич. Жазаласа тура болсо, анда мен даяк. Анда башка кредиттер бар. Не калды? Анда биринде премьер-министр жооп берет. Ар бир киши өзүнүн ордунда, өзүнүн функциясына жооп бериш керек. Депутаттарын давит этип, жогорку кеңешти алдап кетти деген бул туура эмес. Кредитные соглашения подписывает от имени правительства. Мы заимствовать этип аткандан кийин, бюджетке отургандан кийин бул сөз түрдө жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. 5 сом алабызбы, 50 сом алабызбы, 1 миллиард алабызбы. Бул мыйзам чек. Бирден мыйзамды биз бузгандык.